Азыркы учурда мен салондо иштейм. Кирпик жасайм, каш жасайм аялдарына. Кесибим боюнча айта кетсем, мен былтыр эл аралык калаатоо университетти бүтүрдүм. Бирок азыркы учурда кесибим боюнча иштебейм. Мен ошо экинчи курстан баштап ушундай чечимге келдим. Кеңседе отурбайм деп, кагаздар менен иштебейм деп. Кирпик ламинациялоо курсуна тапшыргам. Ушул күнгө чейин ушул жаатта иштейм. Кандай десем, чыгармачылыкка, сүрөт тартууга дайыма бала кезимде ошо жакын болчумун. Ошол себептен өзүм чыгармачыл инсанмын деп эсептейм. Ошол себептен мага бул жаат жакын болчу. Мен негизи эле менде бир курбум бар болчу, визажист. Ал мага сунуштады: сен эми жөн эле тамаша түрдө келбейсиңби менин курсума деп. Мен келдим. Анан ушундай баштады. Азыркы учурда повышение квалификации дегендей Москвага барам, Россиялык бүт шаарларга, Омскко барам, Новосибирскке барам. Ошол. Клиенттерим негизи мен ойлойм, Кыргызстанда сулуулук чөйрөсүндө эркек киши болуу бул өзгөчөлүк. Себеп дегенде көп айымдар эркек киши аялдын көркүн жана сулуулугун бир аз башкача көрөт деп. Ошол себептен мен үчүн бул пайда жак десем болот. Менимче бул кадимкидей эле көрүнүш. Себеп дегенде биз ушул жерде, кыргыз жеринде жашайбыз, чогуу улутка карабастан, жана бул кыргыз тил, бул биздин мамлекеттик тил. Аны билиш керек. Мен өзүм Дордой жакта туулуп өскөнмүн. Дордойдун калктын көпчүлүгү кыргыздар. Ошол себептен мен кыргыз балдар, кыргыз кыздары менен ойноп жүргөм. Алар орусча билбегендиктен, мен болсо айла жоктон кыргызчаны үйрөнүп калдым. Билбейм эмнегедир ушундай болуп калат. Досторумдун баары кыргыздар. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламганы кимдер тазим этпеген. Өмүр жол татал жол, бирөөлөргө кепкенен, бирөөгө азап мунун туңгуюкка жеттеген, ай туңгуюкка кеттеген. Башка жерге барып, кетип, чет мамлекетте иштеп ниетим жок. Мен ушул жерде туулуп өскөнмүн. Кыргыз жери менен киндик каным тамган жер. Ошол буйруса ушул жерде иштейм, жашайм. Мен өзүм досторумдун баары сен жакшы ырдайсың, ТикТокко же Инстага киргизбейсиңби деп, үнү жоктор ырдашат го, сен эмнеге ырдабайсың? Анан жөн эле тамаша түрдө тамашалап ТикТокко киргиздим. Бирок ушунчалык элге таратат деп такыр ойлогон жокмун. Бир күнү ойгонсом, ТикТокто биринчи видеом азыркы учурда 400 000 ашык көрүүлөр бар. Менин медиага биринчи кадамдарым моделдик агенттигинен баштаптыр. 2017 жылы бир моделдик агенттигинен сунуш түшүптүр. Сенде кебетең бар, International Face Festival деген сынагында катышуучусу болуп ниетин барбы деп, ошо макулдаштым. Анан топ 10го кирдим. Зайцев Карим, 19 лет, Азербайджан. Анан ар кандай бутиктер, дүкөндөр мени съемкага чакыра башташты. Азыркы учурда, бирок кандай десем, бул жаштык кез. Азыркы учурда ойлорумдун баары бизнес жөнүндө жана салонум жөнүндө. Бул жак аябай, кандай десем, жакшы жак. Себеп дегенде каражаттар аябай көп. Аябай жакшы акча табасың сен. Албетте бул деген жашоо. Жашоодо ар кандай нерсе болот. Терс комментарийлер болот, сын болот. Бирок кандай десем,
кээ бирки адамдар айтышат, сен жигитсиңби деп, сен эми аялдын салонунда иштейсиң, кара иш менен иштебейсиңби деп. Бирок мен аларга такыр көңүл бурбайм. Кандай десем, ит жүрө берет, ит үрө берет, кербен жүрө берет дегендей. Ошол ырчылык жөнүндө айтып кетсем, ооба планым бар, чоң сахнага чыккым келет. Кыргыздардын көпчүлүгү түрксүнбү деп ойлошот меничи. Ошол себептен түрктөр, аябай көп түрктөр кыргызча сүйлөйт. Менин апам Азербайжан, атам болсо жарым татар, жарым орус. Чоң атам орус болгон. Мен мектепти бүтүп университетке тапшырганда Аяна Касымова менен таанышып калдым. Биз бир группада окуганбыз, анан дос болуп калдык. Азыркы учурда мамилебиз биз дос катары болуп жүрөбүз. Аябай көп адамдар биз силер кыз жигит болуп эмессиңерби деп, жок, биз доспуз. Ошо мен ал менен ар кандай съемкаларга, выступленияларга сахнанын артында жүрчүмүн. Жана кандай десем, ушу ырчыларга карап суктанып, мен ушунчалык деңгээлге жетейин деп, кандай десем, ойлорум бар болчу. Ошо ал мени музыкалык чөйрөсүнө киргизишти. Эселегим элимде, эркеледим өмүргө, кадам таштап барасың. Азыркы учурда аябай кызыктуу тенденция болуп жатат менимче. Шаардын жаштыгы алар кыргызча сүйлөбөйт көбүнчө. Билбейм эмнеге, балким кыргызча сүйлөбөгөн кыргыздар, кыргызча сүйлөгөндө уят сезими сезе турган кыргыздар аябай көп. Мен ошол видеолорум менен аларга үлгү болуп келет. Карабайсыңарбы, менин улутум кыргыз болбосо дагы кыргызча сүйлөйм, кыргызча ырдайм. Ошо келгиле чогуу сүйлөшөлү кыргызча дегендей. Гүлгөн гүл, күн черткен күмүрлары, сага гана арналгарын бил жаным, эй бил жаным. Бакыттын бул мелт калтолгон кесесин, айеч бөксөртпөй элеп турсун жыргалым. Айеч бөксөртпөй элеп турсун жыргалым деген ыр. Мага көбүнчө дастан ырлары жагат. Мааниси терең, сөздөрү терең ырлары жагат. Роза Аманованын, Кадыралы Артыковдун ырлары жагат аябай. Эми кыргыз элинин чыган ырчылардын ырлары аябай жагат. Мен өзүм Ала Тоо университети бүттүрдүм. Түрк тилин билем, англис тилин билем, ошол орус жана кыргыз. Урматтуу Кактус медиадагы көрүүчүлөр, эң негизгиси бар болуңуздар, аман болуңуздар, сак саламатта болуп туруңуздар. Кыргыз тил бул биздин кандай десем, ыйык мурасыбыз. Аны биз унутпашыбыз керек. Келгиле чогуу кыргызча сүйлөйлү, кыргыз тилин данктайлы жана барктайлы. Урматым менен мен Карим Зайцев.